Language is the dress of thought. It is the means by which we express our ideas, emotions, and our unique view of the world. Тил бул ойдун кийими. Биздин ойлорубузду, эмоцияларыбызды, дүйнөгө болгон өзгөчө көз карашыбызды билдирүү үчүн колдонулган каражат бул тил. Демек, бардык жаш бөбөктөргө тил үйрөнүү, тил абдан маанилүү экендигин айтуу менен биз бүгүнкү эфирибизди баштадык. Before starting the new lesson, please revise the previous topic. Алгач мурдагы өтүлгөн сабакты бир ирет кайталап алалык. Now guys, please look at the screen. Бардыгыбыз балдар экранга карагылачы. What do you see? Please read the words. A and the. How do you think? What about will be our today's new theme? Балдар, кандай ойлойсуңар? Биздин бүгүнкү темабыз эмне тууралуу болмокчу экен? Yes, you're right. Today we are gonna learn about articles. Articles демек биз бүгүн силер менен артиклдар жөнүндө үйрөнмөкчү экенбиз. Аларды сүйлөмдө кандай колдонуу, кандай сөздөрдүн алдында колдонуу керектигин биз толугу менен үйрөнө алабыз. Let's begin our lesson. Анда жаңы сабагыбызды баштадык. Articles. We have two types of articles. Демек бизде артикль экиге бөлүнөт экен. Definite and indefinite articles. Definite дегенибиз бул белгилүү, indefinite белгисиз. Демек белгилүү артиклга бул the артиклі кирсе, белгисиз артиклга жана n артиклдары кирет. Эми бул артиклдарды биз качан колдонобуз? I bought an apple. I bought an apple. Демек, көрүп тургандай, эгерде зататоч сөз жекелик түрдө болсо жана ал үндүү тамга менен башталса, apple сөзү сыяктуу, анда биз n артиклин колдонобуз. N бул бир, жалгыз деген маанини билдирет. Демек, бир эле алма болгондуктан жана алма кандай алма, кызыл алмабы белгилүү болбогондуктан биз энди койдук. Демек, мен алма сатып алдым. Бул жерде кайсыл алманы сатып алганыбыз белгисиз. Ошондуктан n артикли коюлду. Now, in English language we have 6 vowel letters. Демек, англис тилинде бизде 6 үндүү тамгалар бар. Ушул 6 үндүү тамга менен башталган бардык жекелик түрдөгү сөздөргө биз n артиклин коёбуз. Алар A, O, E, U, Y, I. Бул тамгаларды эсибизде сактап калышыбыз керек, балдар. I bought a book. Эми ушул эле bought сөзү менен a book. Эгерде зататоч сөз жекелик түрдө туруп, ал үнсүз тамга менен башталса, анда биз артиклин колдонобуз. I bought a book. Мен китеп сатып алдым. Бул жерде кайсыл китепти сатып алдың, кандай китепти сатып алдың белгисиз болгондуктан биз артиклин колдондук. Демек, бардык 20 тамга менен башталган жекелик түрдөгү сөздөргө биз артиклин колдонобуз. I bought the book. Эми ушул эле сүйлөмдү карап көрөлүк. The book. Эмне үчүн биз the артиклин коюп алдык? Демек, бул китеп бизге тааныш. Биз экөөбүз көргөн китепти мен сатып алдым деген сыяктуу эле белгилүү бир сен дагы ал дагы биле турган китепти сатып алгандыгың үчүн бул жерге the артиклин колдондуң. Демек, the one I told you about last week, the one we saw at the store yesterday. Демек, кече экөөбүз дүкөндөн көрдүк эле го, мына ошол китепти мен сатып алдым деп айткың келген болсо, анда зататочтун алдына the артиклин коюп сүйлөйбүз. Now, can I ask a question? Can I ask a question? Мен сага суроо берсем болобу? Демек, кандай суроо экени бизге белгисиз болгондуктан артиклин колдонду. Can you repeat the question, please? Can you repeat the question, please? Суроону кайталап коесузбу? Сураныч. Демек, мугалим бул суроону берген, же окуучу бул суроону берген, ошол эле суроону кайталап коюңузчу деп the артикли менен берип жатат. Is there a hotel near here? Is there a hotel near here? Бул жакын жерде мейманкана барбы? Кайсыл мейманкана экенин айткан жок, бирок кандай болсо дагы мейманкана барбы деп сурап жаткандыктан биз артиклин колдондук. We enjoyed our hotel. The hotel was very nice. We enjoyed our hotel. The hotel was very nice. Демек, hotel сөзүн карасаңар, кызыл менен белгиленип тургандай эле, эгерде зататоч сөз экинчи ирет кайталанып жатса, ал сөзүнүн алдына экинчи ирет кайталанып жаткандыгы үчүн
the артиклі сөзсіз қойылышы керек. Мисал үшін, біз өзіміздің мейманханабыз, біз тоқтаған мейманханабыз бізге аябай жақты. Бұл абдан жақсы мейманхана екен деп айтып беріп жатады. Демек, бұл мейманхана жөнінде маалымат кетіп жатқандықтан белгілі артикль the қойылды. Now, let's practice. Read the short paragraph and underline all articles. Азыр сөйлемдер беріледі, аларды оқып шығып, ушул 3 артиклді тура жагаштырышыбыз керек. Балдар, эгерде силер мурдагы өтүлгөн сабактарды кайрадан кайталап көрүүнү кааласаңар, анда Элтер Билим каналынын Instagram, Facebook баракчаларынан жана YouTube каналынан көрүп алсаңар болот. There is a boy in my class. He has an orange bag. The teacher is asking us to open the book. We are reading the story about an elephant. Now, guys, you should find articles. Эми балдар, мына ушул параграфты окуп чыктым. Силер бул жерден артиклдарды табышыңар керек. Are you ready? If you are ready, please check your answers. Эгер жоопторуңуз даяр болсо, анда келгиле текшерип көрөлүк. Yes, you are right. It's a good job. Азаматсыңар, аябай жакшы иштедиңер. There is a boy. Албетте туура таптыңар. Белгисиз артикль колдонулду. He has an orange bag. Албетте orange о үндүү тамга менен башталгандыктан жана жекелик түрдө болгондуктан n артиклі коюлган. The teacher is asking. Демек бул жерде the артиклі. The book бул жерде дагы. We are reading the story. Демек пил жөнүндөгү жомокту окуп жаткандыктан, кайсыл жомок экени белгилүү болгондуктан the артиклі story сөзүнүн алдына коюлду. Азаматсыңар балдар. Мына ушундай таризде кийинки көнүгүүлөрдү дагы иштейбиз. The. Демек, the артиклі бир гана белгилүү сөздөрдүн алдында эле колдонулбастан, бул жалгыз биз жашап жаткан дүйнөдө жалгыз болгон үчүн дагы ошол the артиклдары кээ бир сөздөрдүн алдына коюлат. Мисал үчүн, for example, the sun. The sun. Демек, бул ааламда күн жалгыз болгондуктан биз албетте the артиклин кошуп сүйлөшүбүз керек. The sun. The moon. The moon. The earth. The earth. The sky. The sky. Демек, ушул сөздөрдүн алдына дайыма the артиклин кошуп пайдаланууну унутпагыла. The for specific places or locations. Демек, the дагы качан колдонулат? The White House is in Washington, D.C. Демек, Вашингтондогу ак үйдүн алдына дагы the артиклі колдонулат. The Eiffel Tower in Paris. Демек, Париждеги Eiffel мунарасына дагы биз the артиклин коебуз, себеби бул дүйнө жүзүндөгү жалгыз бийик мунара болгондуктан. There кайсыл жерлерге дагы the коюлат? Демек, seas, oceans, rivers and deserts. Демек, ушул сөздөргө, ушул географиялык сөздөргө дагы биз the артиклин пайдаланат экенбиз. The Pacific Ocean. Демек, дүйнө жүзүндө канча океан бар? Yes, you are right. We have 4 oceans. Бизде 4 океан бар. Ошол 4 океандын аталышынын алдына сөзсүз түрдө the артиклин коюп сүйлөйбүз. The Nile. Демек, Нил дарыясына дагы коюлат. The Sahara Desert. Сахара чөлүнүн алдына дагы the артиклі коюлат. The names of groups of islands and hills or mountains. Эгерде биз колдонулуп жаткан тоого тиешелүү, кырларга же аралдарга тиешелүү сөздөр көптүк түрдө болсо, алардын алдына дагы the коюлат. Ал эми жекелик түрдө болсо, биз the артиклин колдоно албайбыз. For example, the Canary Islands, the Himalayas, the Coast Walls. Мына достор, ушундай таризде the артиклин туура колдонууну үйрөнүп алалык. Эми the качан колдонулбайт? There is not used with the names of lakes, beaches, single hills or mountains. Мен айтып өткөндөй, демек, the артиклі жекелик түрдөгү тоолор, кырлар, аралдар жөнүндө же көлдөр жөнүндө сөз бара жатса, ага коюлбайт. For example, Lake School, Bondi Beach, Mount Sulaiman. Демек, Сулайман тоосуна дагы биз the артиклин колдонбой сүйлөйт экенбиз. Now, let's do exercise number 1. Келгиле эми көнүгүүлөрдү иштеп, алган билимибизди практика жүзүндө бушуктап алалык. Fill in the blanks with a and the. Now, I read the sentences. You should put
articles in the appropriate places. Демек мен сөйлемдерді оқоймын, сілер артиклдарды қойып шығышыңар керек. The first sentence. I need pencil. I saw interesting movie yesterday. Eiffel Tower is in Paris. She has orange in her hand. Guys, I will give you 2 minutes. You should do this task. Сілерге 2 минут уақыт берем, шул көнігін атқарғыла. Балдар, егерде сілер англис тіліндегі сабақтарды қайрадан қайталап көрүүнү кааласаңар, анда LTR Билим каналынын Instagram, Facebook парақшаларынан жана YouTube каналынан көрүп алсаңар болот. If your answers are ready, please check them. Егерде жоопторуңар даяр болсо, келгиле текшерип көрөбүз. Yes, you're right. It's a good job. Азаматсыңар. I need a pencil. I saw an interesting movie yesterday. The Eiffel Tower is in Paris. She has an orange in her hand. She has an orange in her hand. Азаматсыңар балдар, силер бул 4 сүйлөмдү туура аткардыңар. Силер бүгүнкү теманы аябай жакшы кабыл алып жатканыңарды мен сезип турамын. Now let's do exercise number 2. Decide if their sentence is correct, put true. If it's incorrect, false. Демек, true false exercise'ын аткарып көрөлүк. The first sentence. The tiger is a wild animal. The second sentence. I bought an apple and a banana. The third sentence. A sun is shining brightly. The fourth. The moon is shining tonight. Now, please check your answers. Жоопторуңуз даяр болгон болсо, анда текшерип көрөлүк. Yes, the first sentence was true because the tiger is a wild animal. Бул жерде туура артикль колдонулган, азаматсыңар. The second sentence. I bought an apple and a banana. Демек, бул жерде сүйлөм туура эмес, false деп туура вариантты тандагансыңар, азаматтар. Себеби apple үндү тамга менен башталгандыктан эки артиклдин орду алмашыш керек болгон, азаматсыңар. The third sentence. A sun is shining brightly. It's also false, азаматсыңар. Демек, sun сөзү ар дайым the артикли менен колдонулат. The fourth one. The moon is shining tonight. Демек, бул туура сүйлөм, азаматсыңар балдар. Now, let's do the last task. Келгиле анда акыркы көнүгүүнү аткарып көрөлүк. You should put the or the article. Демек, мен силерге айтып өткөндөй эле, the артикли керекпи же артикл керек эмеспи? Коюп көргүлөчү. Amazon River, Himalayas, United Kingdom, Mount Fuji, Great Wall of China, Sahara Desert, Canada, Maldives. Now, let's check your answers. Келгиле анда жоопторду текшерип көрөлүк. Азаматсыңар. The first one is the Amazon River. Second one, the Himalayas. The United Kingdom. Mount Fuji жекелик түрдө болгондуктан артикль колдонулган жок. The Great Wall of China бул жерге колдонулат. The Sahara Desert демек чөлдөргө the артикль колдонулгандыктан туура койгонсуңар, азаматтар. Канада бул өлкөнүн аталышы болгондуктан эч бир өлкөнүн аталышына the артикли колдонулбайт. Эгерде ал жерде republic, республика деген сөз болбосо. The last one, Maldives. Демек, бул жерде аралдар көптүк түрдө болгондуктан the артикли коюлду. Эгерде бул сөз жекелик түрдө болгондо биз the артиклин колдоно албайт элек. Мына балдар, бүгүн биз силер менен 3 түрдөгү and the артиклдарын кантип кайсыл жерде туура колдонууну үйрөнүп алдык. Мен ойлойм, бул билимдериңер силердин сабагыңарда, жашооңордо өзүнүн пайдасын берет деп. Now we are at the end of the lesson. Сабагыбызды дагы аяктап калдык. Now I can say it's time to goodbye. See you!